Сөз атасы Кусейин Карасаев 1901 жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтоян айылында төрүлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. 1914-16 жылдары Караколдогу Орус Түзем мектебинде окуйт. Тири карак зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. Кусейиндин басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Бул бакубат нускалуу, чечен, сөзмөр, кыргыз сөзүнүн кылдатты билиарманы, тарыхты таасын билген, тилди ийне жибине чейин иликтеген, устукандап жириктеген кыраакы, көптү көргөн көсөм, илимдин артынан сая түшкөн, өжөр, илимпоз адам болгон. Кайран өмүр, текке кеткен жок туура. 1 даражадагы Манас орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Илимдер Академиясынын ардактуу академиги, профессор Кусейин Карасаев көз өткөнгө чейин элинин эмгегин эч аяган жок. Ал кыргыз тилинин өсүп өнүгүшүнө зор салымын кошуп, кылымга тете өмүр сүрдү десек болот. Тилчи, түрколог, новатор Кусейин Карасаев Тыныстановдун, Юдахиндин, Батмановдун, Бектеновдун, академик Юнусалиевдин замандашы жана кесиптеши. Сөздүн маанисин түшүнүүгө, аны бийик коюуга үйрөтүп кеткен сөз атасынын мектебинен көп окумуштуулар өсүп чыкты. Кыргыз калкы эле эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсү баалаган инсанды залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов да терең баалачу. Ал кыргыз тилин терең өздөштүрүп, таза, нукура сүйлөйм десеңер, Кусейин Карасаевден үйрөнүп, өрнөк алгыла деп айткан эле. Сөз атасы Кусейин Карасаев сөз ааламынын дарканы катарында, лексикологу катарында фундаменталдуу 3 багыттагы концепция менен иштеген. Биринчиси орфографиялык сөздүктөр, экинчиси кош тилдүү сөздүктөр, үчүнчүсү тарыхый этнографиялык сөздүктөр. Белгилүү жазуучу Алы Токонбаев айткандай, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерет демекчи. Кусейин Карасаев дагы кылымдар бою кыргыз калкынын, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн жүрөгүндө бекем сакталат.